бул жол боюнча бул Минтранс мен кече ойлонуп атканмын. Бул жакта биз жанагы Алмаз Акунжанович деп эле берип атпайлыкпы суроолорду. Мен как раз эртеңкиге айтайын деп аткам. Министр транспорттан чакырайлы, анан коммунальный службалар бар да баягы чакырып өздөрүнөн сурайлычы, кандай ошол жолдор баланска алынган беле, баягы акт приемка деп коет да, приемка кылып алынганбы же алына элек болчубу. Ошол курган куруучулар баягы граждандык тартипте жок дегенде штрафтарга чалдыгып атышабы, кайрадан өзүнүн акчасына оңдошобу же кайрадан бюджеттен акча кетип атабы деп биз баягындай мен эртең ошондой өзүм сунуш киргизейин деп аткам. Билгендей суроо бердиңиз. Давайте Минтрансты жана ошо мэриянын атайын службаларын, мэрди чакырып отуруп бир мындай тактап сурап алайлы. Анан эми мен ошого жараша мен ойлоймун, биз беришибиз керек. Укук коргоо органдары ошол учурда тез арада ыкчам реакция кылыш керек. Антпесе бул көрүнүш токтобойт окшойт деп эсептейм да. Мына көптөгөн буга чейин дагы ошол 33 жылдын ичинде кандай деген курулуштар, жолдор курулуп келатат. Бардыгыбыз билебиз, буга чейинки курулуштардагы сапаты жөнүндө мына бүгүнкү күнү бардыгыбыз айтып атабыз. Ошол сапатын карайлы, сапатын жакшы жасап, ошол иштеп аткан ишкерлер, баягы курулушчу компанияларбы ар биринин өзүнүн уяты болуш керек да. Ошо ар бир жерде иш кылып атканда ошонун сапатын жакшы кылып, кичине кымбатыраак болсо дагы сапаттуу жасаш керек. Аны эми мына кече мен дагы соц тармактардан көрүп калдым. Ошол жаңы жасаган фонтан боюнча суу агып кетти деп. Эми баягы жасалып аткан ишке сынчы көп. Бардыгыбыз билебиз. Бирок ошону ишти кемчилиги да болот, жакшысы, жаманы да бардыгы болот да. Ошон үчүн жасалып аткан ишти балким бир жерин туура эмес кылып коюп агып кеткендер эми аны оңдоп түздөп кайра жасаш керек. Жасайт да эми. Ошондуктан баягы ар бир эмеге баарыбыз эле сынчы болуп жамандап өзүбүздүн мамлекетибизде болуп аткан иштерди бөлөк бир кошуна мамлекеттерге, бөлөктөргө көргөзүп жамандай бергенибиз туура эмес деп ойлойм да. Ким ошол жолдорду курса, ким ошол фонтандарды курса, ошол тиешелүү мамлекеттик мекемелер жооптуу болушу керек. Эгерде курулуш иштеринде кандайдыр бир билбестен мүчүлүштүктөр кетип, кайра аны калыбына келтирип койсо, ылдамдык менен менимче көп деле проблема болбосо керек. Ал эми эгерде курулуш иштеринде дагы эле баягыдай адаттагыдай коррупциялык схемалар болуп, акчалар, бюджеттик акчалар тиешелүү багытка колдонулбаса, анда мен ойлойт элем, бул жерде укук коргоо органдары териштирип, күнөөлүүлөрдүн жазасын бериши керек. Эми азыркы учурда эми шаарда салынып атат, сапатын ар ким ар кандай салып атат, аны атайын бир курулуш компаниялар салып атат. Эми алардын сапатын мамлекет кабыл алгандан кийин жооп берет да. Эми ага чейин сапаты начар болуп калса, эми иш болгон жерде кичине кемчилик болот. Эми ал кемчиликтерди мен ишенем толуктап кайта жакшы калыбына келтирип коет деп.